Элдар Курманбекович, негизи мыйзам долбоорду колдойм да, бирок ошол эле кезде бир топ эле суроолор бар да. Тамеки боюнча рекламаны таптакыр эле тыюу салып салбайлыбы? А то бул жерде сиз жазып атасыз, в магазинах допускается реклама 42/40. Дастан Далабаевич, биз андай өзгөртүүлөрдү киргизген жокпуз. Биз редакциялык гана ошо терминология жагынан өзгөртүүлөр киргизип атабыз. Хорошо, биз экинчи окууда андай киргизели ушундай сунуштарды. Анын интернет аркылуу, интернетти ким көзөмөлдөйт? Жарнама кандай болуп атат ошол жерде? Алкоголдук продукциялар, мисалы ошол жерде жарнама болсо, кайсы биздики мамлекеттик орган тыюу сала алат? Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Урматтуу Дастан Далабаевич, бул маселе боюнча биздин ошол Сабиров Шухрат, ошол антимонополияга каршы агенттиктин директору. Ошо биздик мамлекеттик агенттик ошол маселелерде көзөмөлдөйт, интернет маселеси боюнча. Өткөн жылы мен айтып кетсем, ошол 47 субъектилерге ошол интернет чөлкөмүндө ошол алкоголдук продукцияга чыгып аткан ошол рекламаларга биз эскертмелер бергенбиз, и ошол такай ошол көзөмөлдөө жүргүзүп атабыз. Хорошо. Башка жарнама боюнча, мисалы ошол эле казинолор боюнча. Ким көзөмөлдөө кылат? Бизде казино иштерине толугу менен тыюу салынган да Кыргызстанда. Ооба, салынган, бирок реклама болуп атпайбы? Электрондук казино боюнча реклама көп да. Ал маселе боюнча анда биз дагы неметели, бизде азыр андай маалымат жок экен, Дастан Далабаевич. Ошол маселеде Кантип жок эле? маалымат берет. Интернетте көп эле ушундай рекламалар. Бир сайтка кир, акчаны төлөп кой, ставканы кыл. Андай көп да. Бирок бул мыйзам долбоорду мен колдойм. Менин оюмча, кээ тыюуларды биз дагы ойлонуш керекпиз да. Биздин мамлекеттик органдар аны кыла алабы, күчү жетеби же жетпейби, ресурстар барбы же жокпу, ошону дагы ойлонуш керек да. Биз мыйзам долбоорду, конечно, кабыл беребиз, а бирок иштейби, иштебейби ал? Ушундай маселе болуп атат да.